Assalamu alaikum, hurmatli ko'ruvchilar, Qadamja medianing ko'rmanlari, barsizlar, ne jo'q bo'lib ketdingizlar? Biz hozir Jiderikdamiz, Qadamja rayonida qarashdi. Tol turib olib bu yoqda. Mashinalar nega turadi deb o'ylaysizlar mana bu joqda? Hozir qiziqdi baringizlarga ko'rgazib ketamiz. Biz men cho'p bo'lingizlar, qisqa jardamimizdan keyin ulan tozilgan. Ma'qul bu? Mana. Assalomu alaykum do'stlar. Ayta bu ardayım Qadamja mediani ko'ringizlar, eng yaxshi sonun foydali bo'lgan jardamlar chiqaramiz deb buni. Biznes başlayayım degenler için eng sonu mümkünçülük. Basını sırası aytıp keteyim. 80 bin so'm kemi var. Eng yaxshi jeri bu былтыр alıngandan bolgonu bir ay işlegen. Öttü ezilip işlegen emas. Oşonda ele dağın eng yaxshi jeri şunun esi özünün içinde prof. Morojnаны qanday retseptleri, qanday qilish kerak, qanday damlı morojna satış kerak, retsepti menен sizlerge qo'shib satadi. Tömöndögi telefon nomerlerge çalasızlar. Biznes başlangızlar, hazır jay ayı öttü hazır uşunday morojna sata turgan sezon. Bu yıl işlesengizler, keyingi yıl da işletesizler. Andan keyingi yıl da işletesizler. Tömöndögi telefon nomerlerge çalasızlar. Uqtunuzlar, bu jellerini ko'rdingizlar. Bu jelleri jo'ngana paketler serilgan. Bağısı 80 bin so'm kemi var. Tez alıp qo'yingizlar, tez biznes başlangızlar. Kutib turibay sizlerdi. Biri alıp qo'yadi. Şaşılыңызlar. Men bolsa çöpte жүрөp, бұл жаққа көп түшпей, жаңалықтардан ancha arkada kalıp kettik. Бирок мына кызматта жүргөн байкелерибизге деле рахмат, Бұл жаққа таш тизип коюптур. Мына машина бұл жерди тез алышыңыз керек экен. Азыр грейдер жүрөт бұл жерди. О, караңыздар, мына бетон коюлуптур. Assalamu alaikum. Кандайсың? Байкелерге деле рахмат. Сиздерди деле жүзүңүздөр көргөзүп коюн. Качан болсо иштик кылган булар жетекчилер какайып сүйлөп коет деңиз, Allah razı olsun. Ошондо мына жер эмне, цемент болобу? Бетондолуп асфальт болот. Асфальт, О, айкебиз чарчатып койдуңуздарбы? Майрам кылып атыр да? Ой десек болот. Сиз жол боюнча жетекчиби? Рызматте. Немелер бар, чайканалар бар, ошолорду. Мынодон тротуар болот экен да, сонун, Өтө сонун жакшы. Деңизин топпай жатабыз. Тез ставыңыздар, мақұл ичкери кирсек айтабыз. 54, 96, 105 деген мына. Бетон коюлду, караңыздар. Сонун болуп мына. Кеңири. Ушу байкени тургузуп коюңуздар, бирдеге кылып. Мен го урутабы? Качың эми бул жол тосуп коюпсуздар. Мына. Караңыздар. Бу жолду эми комментарийге жаза кетиңиздерчи, мен жетекчилер ешкимге жол келген. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Иштериңер болсун. Сууду да токтотушуптур, караңыздар убактынча. Байкелер бул жакта иштеп атыптыр, мына. Бирок көлдү жакшы көргөндөр аябай көп. Мынаны тема десе болот, мына караңыздар. Тартайлып, талас жабылып басып бирип барат экенбиз, көргөн. Кандайсыңар? Карабайсыздарбы мына? Шунчалык кеңири экенин. КамАЗ менен болсо дагы кирип барасыздар бул жакачы. Болот экен го, шунча жыл, 30 жыл, 30 жыл жүрдүк ушул жерде. Дос. 30 жыл батпай, сен качып турчу, сен мындай туруп турчу, биз бул жагына өтүп алайлычы деп. Өзү негизи капа болбоңуз го, Искендер акебиз эле давыл эле ушул жерде өзү оңдоп койсо болот эле ушу. Канча жолу болот. Адамдар келет, түшкөн 1 жылдык прибылгач. Мақұл енді бұл мамлекеттікі деп. Ассаламу алейкум. Кеңири басқан башқача екен. Байкелерге кетті, тапит етіп баратат, қарасаңыздар. Биз дагы түштүкпү деп мына. Оңдоо иштери жүрүп жатат экен, бул жакта эч кандай машинаны киритпей атат экен. Ошол себептен биз бул жака басып баратабыз мына. Жол кенендегиле, судан кайттыңар. Мына жаңылыктар. Окей. Шу жерде оңдойт эм. Искендер аке. Искендер аке өз оңдоп атабы ошондо. Ким оңдоп экен? Жүрүңүздөр, көлдүн ич интервью берип коесузбу? Жол кандай болуп калыптыр эже? Мурда мындай кырыбыз менен басат элек да мындайга, азыр мындайга басып калдыкпы? Ошону айтсаңыз. Деги өзү мына көлдүн жетекчиси даван эле оңдоп койсо болмок эле. Азыр көлдүн ичинде көрөбүз, кана өзгөрүштөр барбы, жокпу? Эжекелерибиз да кайтыптыр. Мен быйылкы жылда биринчи жолу эми келатам. Мына карасаңыздар, мында дагы
Bir окуш академия ушул жакта бүгүн балдарды физзарадка баягындай жайкы пляж кылып көнүгүү жасатып бир иш чара өткөрөт экен. Ошо себептен келатам. Атак жөндөн жөн келген жокмун. Негизи келбей эле коеюн дедим эле. Вот магазин ачылыптыр, сонун болуп мына. Мынакей. Бул жагындагы эми акын оңдош керек эми. Сөө пара эми. Жешти токтотуш керек эми. Только мамлекетке кызмат кылыш керек. Эмне дедиңиздер? Туурабы? Дарыяны сагынгандар, ошондой эле ушу көпүрөнү сагынгандар, бул көпүрөгө деле дээрлик бир кылымга жакын болуп калса керек. Мынакей болбосо Ак Суу дарыясы. Сиздерге жаңылыктар алып ишкерек көргөзүп, тартып көргөзүп кетебиз, биз менен чогуу болуңуздар. Жакшы, мына иш-чараларды жүргүзүп, сонун кылып, бетондоп, мына башталыптыр. Искендер акебиз дагы аз замат мына. Ремонтторду жүргүзүп, мындай бетондор куюлуп, мындай болуп, гүлдөр эгилип, буюрса акырындык менен мына жерлерге жап-жашыл газондор отургузулат. Балдар ойноп жүрөт. Мен чакырган жокпу? Могу сулуу кыздар мага тиешип атат, карабайсыздарбы? Заман тетири да. Мурда акелерибиз тиешет эле кыздарга. Азыр кыздар балдарга тиешет. Мына бул жакта сахна, мына ушул жерде Искендерге бирдеке кылып жашылдандырыңыз дагы. Андан кийин эме кылыңыз. Балдарды адамдар бул жакка бастырбай эле коюңуз. Суу жакка дагы өтөбүз эми, бирок авраты жабылбаган адамдар толтурат ал жакта. Бул жактан эле көрүп кое бериңиздер эми ушундай жаңылыктар. Шашылыш түрдө сүйлөп койдум. Мен жанагындай жасалма кылып мынтип олтурбаймын. Ошо кимдир бирөөгө жакпайт сөздөрүм, кимдир бирөөгө жагат дегенде көңүл буруп жакшы кылып көрүп коюңуздар эми. Каналга катталып Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, көрөрмандар, Кадамжай районубуздун деги эле ушу көрүүчүлөр. Биз азыр Кадамжай району Ак Өргө айлаймагында турабыз. Ушул артымда турган заправка сатылат туугандар. Баасын сразу эле айтып кетемин, $75,000 баасы. Менимче жакшы эле, себеби булдай заправканы нөлдөн баштап тургузушка дагы бир топ акча кетет. Муну иш кылып жүргөндөр билет. Артында жери бар, жери менен кошо жанында трансформатор, бүт бардыгы даяр, сонун болуп курулган, туалети дагы бар, офис, оператор, бүт бардыгы бар. Мына дегизги трассанын жанында, бул жакка мындай басымдарында көргөзүп коеюн. Заправкага келип, ачып, бизнес жүргүзүп, байып кетиңиздер. Эми бул неге сатып атат экен деп көп суроо бергисе, ошого сразу эле сизге жооп бере кетейин. Бул заправканын ээси азыр Кудайга шүгүр көп жакшы иштерди иштеп алды. Азыр эми башкача дагы сонун бизнес баштаганына байланыштуу эми бул жерди сатып дагы бир башка өзүгө окшогон адам дагы байып кетишин каалап, мына ушундай сатууга чыгардык. Көңүл бураңыздарга чоң рахмат, алып коюңуздар.